Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт. Эгерде силердин бириңер иштей турган болсо дейт, ошол кылган иштин майын чыгарып кылганды Кудай Таалам жакшы көрөт деди. Эптеп септеп болсо 5, болсо 15 өткөрүп жиберүүнү Кудай Таалам жакшы көрбөйт. Эпте күн өткөрүш, эпте айлык алсак болду, кээ бир жерлерге барсаң, эпте эле пенсияга жетип алсаң болду деп кирип чыгып ушинтип кыймылдап жүргөндөр бар да. Мына ушулардын баардыгы Кудайдын назарына илешпей турган, Кудай жакшы көрбөй турган адамдар катарына кошулат да. Кандайган иш болбосун, ошол иштин майын чыгарып кылуу, урматтуу бир тууганым, Кудайым жакшы көрө турган амалдардын катарына кошулат. Кимдегим Кудайдын жакшы көрө турган махбуб, сүйүктүүсү болом десе, мына ушундай кылыш керек. Айырмасы жок. Интернетте жүрөт, сен дейт, негизи жигит боло турган болсоң болду, ал эми нарага сага тиешеси жок. Сен падышасыңбы, кароолчусуңбу, айырмасы жок. Негизи адамгерчилик карманышың керек деп атат да. Ошол сыяктуу сенин кесибиң ким экендигине эч ким маани бербейт. Бул деген Кудайдын таксим рызкысы. Бирок ошону эң майын чыгарып аткаруу сенин мойнуңдагы милдетиң деген сөз болот.